Мен кечирим сурайм, эми Нацбанкты биз күндө көрө бербейбиз да, мыйзамды колдойм, талымыза, урматтуу Нацбанк. Бирок менде мындай суроо бар да, акыркы 2-3 жылда банктардын кирешелери кескин түрдө көбөйдү десек болобу, ошентип айтсам? Улуттук банктын өкүлдөрү айтып коесуздарбы? Сверхприбыль деп атышат, өзгөчө акыркы 2022, 23, 24, 25 деп айтылып атат да. Ошол сөз туурабы? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, маалыматтарга караганда акыркы жылдары банктардын кирешеси көбөйүп жатканы маалым. Ошого эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуздар? Ошого ишмердүүлүгүнөн түшкөн Дүйнө жүзүндө болуп жаткан себептер бар. ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешелер деп айтсак болот. Жарандарыбыздын арасында кредит алгандардын саны да кескин түрдө көбөйдү дегенди угуп атабыз Кредит да. алгандардын саны да көбөйдү, депозит салгандардын саны да көбөйдү. Учетный ставка боюнча ой пикириңер кандай болуп атат? Учетный ставка боюнча өткөн айда Улуттук банктын правлениясы чечим кабыл алды. Ошол боюнча Кандай чечим? Улуттук банктын правлениясы тарабынан 9,25% коюлду. Сиздин оюңузча бүгүнкү болгон инфляция боюнча биз ошо учетный ставканы должны пересмотреть деп ойлобойсуздарбы? Вы же видите, что происходит в экономике. Элвира Жыргалбековна экономиканын абалына карап чечим кабыл алынат. Азыр мен айта албайм кандай болот, кандай болбойт. Мен түшүнүп атам, бул саясий да чечим болот, бирок ошону бир караштырып коюла алат. Анткени инфляция болуп атат, баардыгы кымбаттап атат, экономика перегрета деген сөздөр да болуп атат. Экономиканы түшүнгөн адамдар кайрылып, парламентте эмне үчүн чыкпайсыңар деп бизге суроо берип атышат. Макул, буну эми сиздер жогорку деңгээлдеги жетекчилер менен да мындай акылдашып бир чечимге келет болуш керексиздер. Менде мындай сунуш да, Улуттук банктын өкүлдөрүнө, жетекчилерине, биздин жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер кайрылып атышат. Кескин түрдө 3, 4, 5 эсе контрактылары кымбаттады. Жашоо кымбаттап атат. Анан бизди билимсиз калтырайлы деп атасыңарбы деп аябай жолугушууларга барып жүрсөк, өзгөчө жаштар, ата энелер көп балалары кайрылып атып, мисалы деген оплатабыз 20 миң сом болсо, кескин түрдө 80-100 миң болуп атат деп, ушуга же азайтып бербесеңер дагы бир жолдорун, чечүү жолдорун таап бербейсиздерби? Акыларыбыз деле кымбаттап атса, инфляция аркасынан кууп жетип атат деп атат да. Мен мындай сунуш киргизет элем. Окуп жаткан жаштарыбызга 5% кредитти окууну контрактын төлөөгө караштырып көрбөйсүздерби? Помимо этого, заочныйларды кыскартып атасыңар. Мурда иштеп жаткан студенттер хотя бы ошо заочно окуп, может быть, кичине каражат таап, мындай жолдорун, варианттарын издечү. Азыр ал да заочно да жокко чыгарып атат көп кесиптерди. Буну эми билим берүү министри менен бирге, может быть, өкмөт башчылары менен бирге бир акылдашып көрбөйсүңөрбү? Это надо решать. И Нацбанк, я думаю, сверхприбыли банктар куураган деле жок да, ошол жакты карап көрбөйсүздөр. Жаштарга жардам бергиле. Биздин жаштарыбыздын бүгүнкү күндө калкыбыздын 1/3 бөлүгү жаштар. Дүйнө жүзүндө эмне болуп жатканын көрүп жатасыздар. Жаштар кандай күч экенин билип жатасыздар. Мен ушуну мындай бир точка недовольства чоңой электе алдын ала айтып суранат элем да, ошону ойлонуп көрүңүздөр. Жетекчилер менен акылдашып көрүңүздөрчү деп. Элвира Жыргалбековна. Рахмат, мыйзамды колдойм.